Москвада биринчи кар жаады. Орусиянын Москва шаарында бүгүн 10 октябрга караган түнү кар аралаш жамгыр жааган. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо жааган кар туруктуу кар катмарын түзгөн эместигин көрүүгө болот. Ал бат эле эрип кеткен. Орусиянын гидрометеорологиялык борборунун илимий жетекчиси Роман Вильфанд Москвада биринчи чыныгы карга дагы көп убакыт бар экенин буга чейин белгилеген. Москвада экстремизм боюнча жатакана тинтелип 500дөн ашуун мигрант кармалды. Москванын Новоясеневск проспектисинде жайгашкан жатаканада экстремисттик топту издөө учурунда 538 чет элдик кармалган. Бул тууралуу орус басылмалары Орусиянын тергөө комитетинин Москвадагы башкармалыгы билдиргендигин жазышууда. Экстремисттик топту уюштуруу Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында жатаканада миграциялык мыйзамдардын бузулушу тууралуу маалымат келип түшкөн деп билдирген башкармалыктын басма сөз кызматы. Кармалган бардык чет элдиктер иммиграция мыйзамдарынын сакталышын жана башка мыйзам бузуулар болушу мүмкүндүгүн текшерүү үчүн полицияга жеткирилди. Ошондой эле жатакананын администраторлору да кармалып, тергөөгө алынган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды алтын куймаларын сатып алууга чакырды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 10 октябрда кыргыз алтын ачык акционердик коомунун өлчөнгөн алтын куймаларын саткан фирмалык дүкөнүнө барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Жапаров кыргыз алтын ААКСынын продукциясын сатып алууда эч кандай чектөө болбошу керектигин, анткени өлкөдө өндүрүлгөн алтын акыры эл аралык биржаларда сатылып, анда баалар фирмалык дүкөндөн төмөн болушу мүмкүн экенин баса белгиледи. Мамлекет башчысынын алтынга салынган инвестициянын кирешелүүлүгү тууралуу суроосуна Кыргыз алтын ААК башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов 2 жыл мурун 1 килограмм алтын сатып алгандар азыркы базар баасын эске алганда бүгүн $34,000 киреше менен сата аларын билдирди. Президент ата мекендик алтын куймаларын сатып алуу каражат салуунун ишенимдүү жана кирешелүү жолу экенин белгилеп өттү. Ал өлкөнүн колунда бар бай жарандарын, аманаттарын алтынга салууга үндөдү, анткени анын наркы жыл сайын өсүп жатат. Алтын куймаларын сатуунун көлөмү 50 миллион сомду түздү. Компаниянын таза кирешеси 3 миллион сомду түздү. Азыркы учурда өлчөнгөн куймаларды бардык каалоочулар, анын ичинде башка мамлекеттердин жарандары фирмалык дүкөндөн сатып ала алышат. Алтын куймаларды шейшембиден ишемби күнгө чейин төмөнкү дарек боюнча сатып алууга болот. Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 195 деп айтылат маалыматта. Беле кетсек дүкөнүн расмий ачылышы үстүздөгү жылдын 5 сентябрында болгон. Булак Супер Кечи. Депутат Ормонов Армения, Абхазия өлкөлөрүнөн келген унаалар боюнча маселе көтөрдү. Бүгүн 10 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Улукбек Ормонов өлкөгө Армения, Абхазиядан кирген унаалар боюнча маселе көтөрдү. Азыркы учурда ал унаалар 3-4 кишиге өткөндө. Бул жерде негизги күнөө бажы кызматы менен чыгара кызматында 3 жак болуп сатып алган карапайым элде күнөө жок. Алар унасын алдырып коюп жатышат. Бажы кызматы өзүнүн кызматкерлерин жазаласын. Ал уна кантип кирди? Кантип уна мекемесинен катталды? Чоң маселе болуп жатпайбы, деди депутат. Ормонов тез арада бул маселе парламенттин тийиштүү комитетинде каралышы керектигин айтты. Ошто курулушта каза болгон өспүрүм. Компаниянын иши токтотулду. Ош шаарында курулуп жаткан имараттан кулап кетип каза болгон 16 жаштагы өспүрүмдүн окуясынан кийин курулуш иштерин жүргүзгөн компаниянын лицензиясы токтотулду. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим кечээ 9 октябрда кабыл алынган.
Ош шаарындагы Шамшиев көчөсү 1 боюнча курулуп жаткан турак үйдүн кызматкерлеринин өлүмүнө алып келген курулуш учурундагы коопсуздук техникасынын талаптарын бузууларга байланыштуу укук коргоо органдары тарабынан тергөө жүргүзүлүп, Artvin Group KG жоопкерчилиги чектелген компаниясынын лицензиясынын колдонулушун токтото туруу чечими кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 5 октябрда курулушта иштеп жаткан 16 жаштагы студент 13 кабаттан кулап кетип каза болгон.